Airdrop деген эмне? Airdrop бул сиздин крипто кошелегиңизга токендердин бекер келип түшүүсү болуп саналат. Airdrop бул бекер таратуу. Кандайдыр бир криптовалюта жаңы чыгаардан мурун аны таанытуу керек, аны маркетинг кылуу керек. Ошол маркетинг ичинде бекер таратуулар болот. Жаңы чыгып аткан криптовалютага адам чогултуу үчүн, аны таанылтуу үчүн ар кандай компаниялар маркетинг уюштуруп, монеталарды бекер таратышат. Ал монеталарды бекер алыш үчүн ар кандай тапшырмаларды беришет. Мисалы, бул биржаны көрүп атканыңыздардай, биржаны телефонуңузга жүктөп алып, ага катталып, регистрация болуп, верификациядан курс деп коет, верификациядан өткөнүбүз үчүн бизге мындай токендер берилет. Менде мисалы азыр $7.8 барабар 490 BTT деген өзүнүн бул биржанын өзүнүн монетасын таратты, бекер алдык. Балким азыркы учурда $7-8 болуп атса, бул качандыр бир белгилүү убакыттан кийин баасы көтөрүлүшү да толук түрдө мүмкүн. Эгерде бул бир монетанын баасы $1 боло турган болсо, анда $490 бекер алган болобуз да. Ошон үчүн бул airdrop башында бекер таратылганда баасы бир аз арзан болуп кетиши мүмкүн. Мындай болуп, мисалы азыр $7.8 турбайбы? Ал эми биз белгилүү бир убакыт күткөндөн кийин бул долларыбыз балким өсөт да, өсүп количествосу ошо менен калганы менен бул доллардын баасы, курсу өссө, демек биздин балансыбыз дагы өсөт. Airdropко акча киргизиштин кереги жок, акча салыштын кереги жок, инвестиция кылыштын кереги жок. Бекер жолдор менен шарттарын аткарып гана алабыз. Ар кандай airdropтордо ар кандай шарттар коюлат. Мисалы, буда жана айтып кеткендей эле только регистрация жана верификация болчу да. Ал эми башка airdropтордо башка шарттар болушу мүмкүн. Ошол шарттарды толук үйрөнөм деген десеңиздер, деп турсаңыздар, анда биздин airdrop раздачаларга катышы каналына кошулсаңыздар болот. Каналга кошулуу үчүн бул номерлерге WhatsApp'тан кайрылсаңыздар болот. Жана ошондой эле менин Instagram баракчама катталып, бул жерде күнүнө стористерди көрүп турсаңыздар дагы болот.